Бала күчкө толуп акыл кирип чоңое берди. Кудай ага батасын берип жатты. Жыл сайын Исанын ата-энеси Иерусалимге Пасах майрамына барышчу. Иса 12 жашка чыкканда да алар адаттагыдай эле Иерусалимге майрамга барышты. Майрам күндөрү аяктап үйлөрүнө кайтышканда өспүрүм Иса Иерусалимде калып калды. Муну Жусуп да анын энеси да байкаган жок. Аны башкалар менен келе жатат деп ойлошту. Бир күн жол жүрүшкөндөн кийин алар аны туугандарынын жана тааныштарынын арасынан издей башташты. Таппай койгондон кийин аны издеп кайра Иерусалимге келишти. 3 күндөн кийин аны ибадатканадан устаттардын ортосунда сөз угуп, суроо берип отурган жеринен табышты. Угуп отургандардын бардыгы анын акылына жана берген жоопторуна таң калышты. Ата-энеси аны көрүп таң калды. Энеси ага: "Балам, бул эмне кылганың? Атаң экөөбүз сарсанаа болуп сени издеп жүрөбүз" деди. Иса аларга: "Мени эмнеге издейсиңер? Атамдын үйүндө болушум керек экендигин билген эмес белеңер" деди. Бирок алар айтылган сөздөрдүн маанисин түшүнүшкөн жок. Анан Иса ата-энеси менен Назаретке келди. Ал ата-энесине тил алчаак болду. Энеси болсо бул сөздөрдүн баарын көкүрөгүнө түйүп жүрдү. Иса жетилип акыл эске толду. Ал Кудайдын да, адамдардын да сүймөнчүгү болду.